Саламатсыздарбы, урматтуу мусулмандар. Бардыгыбыз үчүн акыркы окуялар кейиштүү болду. Биздин Хазірети муфти Максат Ажы Токтомушевдин камалышы. Мен Максат Ажыны көп жылдардан бери жакшы билем. Бир чети дос десек болот, бир чети үзөңгүлөш десек болот. Анткени чогуу ат үстүндө көкбөр ойноп машыгып турчубуз. Бир чети устаз десем болот. Анткени ушул дин боюнча билбегенимди ар дайым сурап жүрчү элем. Көп жолу биз ыйык жерге дагы барып, ал жерге дагы ажы башчы болуп, биз менен чогуу барды эле. Анан мындай мен үчүн бул адамды мен жакын адам катары эсептейм. Камалышы андан тышкары ушул калкыбыздын басымдуу бөлүгү мусулман болгондуктан ушул мусулмандардын башын бириктирип турган, ошолдун башында жетекчи болуп турган адамдын камалышы сөз түрдө бардыгыбызды ойго түрттү. Мен ойлойм, бул Максат Ажыны камашка эч кандай кажет жок болчу. Бул эч жакка качмак эмес. Сөз түрдө эгерде күнөөсү далилдене турган болсо, сөз түрдө мыйзам астында жооп бермек. Бирок мен ойлойм, бул мамлекеттик кызматты жетектебегенден кийин бул эч кандай оор кылмышка барууга мындай мүмкүнчүлүк деле жок. Өтө Максат Ажы билимдүү, өтө тажрыйбалуу, илимдүү алым. Кыргызстан ушул Борбор Азияда алымдарыбыз менен алдыга чыкты элек. Мына маркум Чубак Ажы Жалилов, Максат Ажы, Абдушүкүр таксырлар, ушулар мындай кыргызды таанытып, башка кошуна элдерибиз суктанып турчу. Кандай алымдарыңар бар деп. Эми бирөөсүн былтыр акыркы сапарга узатсак, экинчисин ушинтип бир оор кылмышка шектелүү деп камасак, мен ойлойм, буну үй камагына эле калтырып, же болбосо эч жакка чыкпоо милдеттемесин алып, сот үстүндө тергөөдөн кийин далилдене турган болсо ал деле жооп бермек, эч жакка качмак эмес. Өтө шашылыш бир чечим болуп калды окшойт. Ошол себептен мен күч органдарына кайрылат элем. Кыска мөөнөттө Максат Ажы Токтомушевди үй камагына чыгарып, анан тергөө менен, сот менен эгерде күнөөсү далилдене турган болсо, ал дагы кадимки кыргыздын жараны катары жооп бермек. Дагы бир жолу мен үй бүлөсүнө сабырдуулукка чакырам. Сөз түрдө Кудай Таалам сыноону күчтүүлөргө берет. Сыноо берип, адамды күчөтөт, бекемдейт, сынайт. Мен ойлойм, эки жүздүү гана адамдарга сыноо берилбейт. Бул убактылуу сыноо. Буну дагы Максат Ажы сөз түрдө жеңип чыгат. Мен 100% ишенем. Эч кандай күнөөсү жок. Ак экени убакыт менен, тергөө менен, сот менен сөз түрдө далилденет. Дагы бир жолу бардыгыбызды сабырдуулукка чакырам. Болобу?